Балаңыздын самооценкасы төмөн, тартынчак болбош үчүн 3 нерсени эске алыңыз. Биринчиси, атын укулуктуу жана маанилүү кылып коюңуз. Эгерде оңой менен тиркелбегенде же узун сөздөр менен жазылган кандайдыр бир аттарды коюп койсоңуз, тең туштары, классташтары шылдыңдайт жана балаңыз өзүнүн атын да уккандан уялып тартынып калат. Бул анын самооценкасына аябай терс таасирин тийгизет. Экинчиси, балаңыз менен көпкө чейин дайым сүйлөшүүнү адатка айлантыңыз. Ал сүйлөткөндө башыңызды ийкеп, анын ар бир айткан сөзүнө маани берип, жакшылап сүйлөшүңүз. Балаңыз ата-энем үчүн менин ордум бар экен, менин ата-энемдин алдында кадыры бар экен, мен маанилүү экенмин аларга деп түшүнсүн жана мындан улам самооценкасы өз ордунда болот. Үчүнчүсү, балаңызды, кызыңызды ар нерседен тыя бербеңиз, өзгөчө жаш мезгилде, кичинекей бала кезинде. Ошон үчүн дагы шариятта 9 жашка чейин кыздарга, 12 жашка чейин балдарга парз амалдар жок. Алар ашыкпай каталарды кетире берсе, уруксат берилет. Ошон үчүн кичинекей эле баланы билебиз, баарыбыз аракетчил болуп, нерсени сындырыпкан, тартыпкан ушул моментте эгер биз тосо берсек, дүйнөнү эми тааныйм деген баланы бардык нерседен жаба берсек, бала кыйналат, кийин коомго аралаша албайт, самооценкасы төмөн болот, тартынчаак болот, оюн эркин айта албайт, айтор бала бул жашоодо өз ордун таппай кыйналып калат. Ошон үчүн достор, балдарыңыздарга туура тарбия бериңиздер.